Туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге барыңыздар сүйгөн, барыңыздар каалаган 105-сериядагы 5 этаждуу домдон 3 бөлмөлүү мощный квартира сатылат экен. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Видео съемка кылганы эсин номери экранда жазылуу. Азыркы учурда конок бөлмөсүндө турам. Мен турган жер кирпичный 05 этаж домдун биринчи этажында 3 бөлмөлүү квартира жайгашкан. Сериясы 105, Мамырова 95 деп издеп келе бересиздер. Биринчи этаж. Анан мына жак Мамырова көчөсү, барыңыздар билесиздер. Солго жүрсөңүздөр Ак Тилек, оңго жүрсөңүздөр Ноокатский подъем. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Биринчи этажга чыксаңыздар, ушул мощный квартира сатылат. 3 комната, сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. 2 балкону бар. Ремонту дагы жакшы. Буюм тайымдары көпчүлүгү эле калат экен. Кудай буюрса, көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. 3 комната, туугандар. Караңыздар, азыркы учурда мен конок бөлмөдө турам, залда, мындай айтканда. И залдын мындай өзүнүн чоң балкону бар. Айнек терезелер пластик, суу, свет, газ, отопление баары иштейт. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Жер үй алтат экен хозяинча. Ошол эле себептен сатуудан укам деп мындай ачыгын айтты. Андыктан эсин номерин жазам, өздөрү менен дагы сүйлөшүп, ишти кыла бересиздер деген ойдомун. Так. Анан баса кухнясы, санузелдери, детский комнатасы, теплый пол. Мындай жылуу, жумшак, сонун болот да. Мына детский комнатада турам азыркы учурда. Айнек терезелери дагы решетка менен, эми биринчи этажда безопасно болуш керек. Мына жакта болсо мындай шкаф дагы жасалган, байкаңыздар. Сонун боло. Так, эми кийинки комнаталарга дагы өтөйлү. Бул жагы родительский спальня деп коебуз. И бул спальнядын өзүнүн балкону бар. Балконду ушундай чоңойтуп койгон да. Бул как 4-чү комната катары эсептеп койсо дагы болот деп айта алам. Азыр пластик эшикти ачып, нар жакка түшүп дагы огороддорун көргөзүп берем. Как жер үй, как квартира 2 в 1 катары эсептелинип кете берет. Түшүндүңүздөр, туугандар? Жакшы. Эми кухняга өтөйлү. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Жаркыраган жылдыздуу квартиралардын бири. Апапакай болуп, сонун болуп көрүнүп турат экен. Газ бар. Так, ажаткана. И бул жакка өтсөк. Кладовканы көргөзбөй эле кой деди. Стиралка бул жакта, Аристон, нар жак ванна, душу дагы ушундай кенен, полудубал кафе. Кыскасы вложения кереги жок. Келесиздер, жашайсыздар. Так, болду окшойт менимче. Эми жүрүңүздөр. Бул жактан мындай огородко чыгып, огороддорун, сууларын да бир көргөзүп коеюн, мактап. Так, достор, мына квартиранын сырт тарабына да чыгып келдим. Ушул мен көрсөткөн мына эшик лестница менен чыгасыздар. Айтайын дегеним, бул как квартира, как жер үй кетет 2 в 1. Мына жакта парковочный местосы бар, 2-3 машина жөн батат. Атайын мындай стяжка кылып жасап койгон. Мына жер гараж экен эле, снос болуп алыныптыр. Ошону эске алып коюңуздар. Анан бул жак канал. Мына өтө шаркырап суу агып турат. Эми кийин кааласаңыздар темир тосмо менен тосуп, аккуратный кылып жасап алсаңыздар деле болот. Мына Мамыров көчөсү менен бул жак менен мындай кирип туруп, машинаңыздарды бул жакка токтотуп коесуздар. Ошол жер үй плюс квартира болуп атат да, менимче түшүндүңүздөр окшойт.